Сабагыбызда ушундай болгон электрондук китептерди жасоо инжелектин жардамы менен сүрөт видеолорун кошуп 1 мүнөттүн ичинде кантип жасасак болот деген суроого сиздер менен чогуу жооп беребиз. Анда эмесе биздин сабактан алыстабаңыздар. Биздин каналга катталып лайк басууну унутпаңыздар. Анда эмесе биз сабагыбызга баштаардан мурун дегенде ошол Google браузерге кирип алабыз. Google браузерден өзүбүзгө керектүү аккаунтту тандап алгандан кийин каалаган браузерлер менен кире берсеңиздер болот. Айырмасы жок. Сиздерге өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша кайсыл бөлүк болбосун кирип колдоно бересиздер. Google'га киргенден кийин англисче караңыздар. Google make storybook деп жазасыздар. Storybook деп издейбиз. Караңыздар. Эгерде муну жаза албасаңыздар дагы мен комментарийге сөздү жазып коёмун. Описанияга ошол жактан да көрүп алсаңыздар болот. Издөө бөлүкчөсүнө жазабыз. Издөө бөлүкчөсүнө жазгандан кийин эле бир аз издейбиз. Караңыздар, ар кандай бөлүктөр чыгышы мүмкүн. Ушул жакта мынакей Gemini Storybook деп жазылып турат. Мынакей карайбыз. Ушул жака кирип, мынакей Gemini Storybook дегенге киребиз дагы. Бул жактан эч кандай регистрациянын кереги жок. Start дегенди басабыз. Бир аз күтөбүз интернетибиз менен. Стартты баскандан кийин өзүбүздүн азыр бул жакта платформасы ачылат. Мынакей ушундай болуп, мынакей здравствуйте, Нурлан деп чыгат. Сиздерге эч кандай регистрациянын да кереги жок. Ушул жактан спросить Gemini деген жакка өзүбүз каалагандай бир сөз жазсак болот. Кандай сөздөрдү жаза алабыз биз? Мисалга бул жака мынтип жазсак болот. Используй стиль кыргызского мультфильма и напиши книгу на тему Курманжан Датка на кыргызском языке с картинками. Или бул жака мисал үчүн эртөштүк деп койсок болот. Жазайын. Эртөштүк. Караңыздар. Эртөштүк деп издейли, бир аз күтөбүз. Бул жакта албетте эртүштүк кыргыз жомон, кыргыз мультфильм стилинде сүрөттөр менен жазып берейин. Баштайын деп турат. Караңыздар. Бул жакта караңыздар, эртөштүк илгери заманда деп бул сиздерге сүрөттөрү менен чыгарып берип атат. Бирок бизге китеп керек, урматтуу көрүүчүлөр. Анда бул нерсени копировать этебиз. Ушул жакта 3 точканы басабыз. 3 бөлүктү басканда бизде караңыздар, все гемботы деп чыгат. Караңыздар. Ушул жакта мынакей новый чат, анан все гемботы деп чыгат. Бул жакта Gemini боты. Все Gemini боты дегенге кириптип, бул жакта мынакей Storybook деп жазылып турат. Storybook дегенди басабыз. Азыркы биз жазган бөлүкчөбүздү алып келип ушул жака таштайбыз. Буга чейинки сабагыбыз биздин YouTube каналда бар. Gemini.com менен кантип иштесек болот, кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген сабагыбыз биздин азыр белгилеп койдум. Ушул жака чыгат описанияга. Үстүнөн кирип көрсөңүздөр болот. Үстү жака белгилеп койдум. Gemini платформасы менен биз кантип иштейбиз деген суроого жооп ала аласыздар. Азыркы учурда биз Gemini менен китеп жазуунун үстүндө турабыз. Мынакей караңыздар. Азыр бизге кыргыз тилинде эртөштүк боюнча китеп жазып берип атат. Караңыздар, эртөштүк боюнча мага китебимди жазып берип отурат. Караңыздар, бул жакта эзели илгертен калган керметтүү жерде бийик тоолор менен жашыл жайлоолордун арасында деп мынакей караңыздар. Баатыр эртөштүк жашоочу. Бул жакта бир аз сөздөр менде азыр переводчик болгон үчүн могу это деп күчтүү да кайраттуу да эле. Ал деп бул жака эме кылып переводчик туура эмес которгондо меники азыр автоматтык переводдор бар, ошон үчүн ушундай болуп калышы мүмкүн. Караңыздар. Аябагандай сонун бир
стилде мага сүрөттөрү менен эмнегедир мынакей караңыздар, окуучуларга аябагандай бир жакшы түшүнүк алып бере турган китебибизди жасап алдык. Эми бул китепти мынакей распечатать дегенди басып, принтерге берсеңиздер болот. 10 барактан турган китебибиз болду. Окуучуларда сабактарда ушундай кызыктуу багыттарда колдонсоңуздар болот. Бир гана кыргыз тилинде эмес, балким Альберт Эйнштейн, Ньютон боюнча, Ньютондун тартуу күчтөрү боюнча мага китеп жазып бер десеңиз, мисалы үчүн окуучуга китептен түшүндүрүп берген бир аз оорураак болушу мүмкүн. Ал эми ушундай бир жасалма инчеликттер менен окуучуларга айырмалантып жасоо, бул сиздин окуучулар менен болгон мамилеңизди жумшарта турган бөлүктө окуучулар менен болгон мамилеңизди дагы жакшыртып, сабакты жакшы түшүнүүгө жардам берет деген ойдомун. Биологдор, химиктер, баардык сабак, кайсыл гана сабак болбосун, ушул жеменини колдонуп, китебиңиздерди жазып, сабактарыңыздарды жакшы деңгээлде өтсөңүздөр болот. Буну печатьти басып алсаңыздар болот. Ал эми муну кантип сактайбыз деген мугалимдерге ушул жакта мынакей поделиться деген 3 точкасы турат. Муну поделиться кылып, ушул жактан ссылкасы чыгат, скопировка кылып, WhatsApp болобу, кайсыл жак болбосун сактап алып турсаңыздар, кийин ушул ссылканы басканда эле жомокторуңузга ачыла берет. Окуучуларга таратып коюп, көргөзүп, окуучулар менен биргеликте аткарсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагыбыз жаккан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди жаза кетиңиз жана бул видеону кесиптешиңиз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.